Устаз дейт, узун жазганым үчүн кечирим сураймын. Үйлөнгөнүбүзгө 9 жылдын 100 болду. Жолдошум абдан жакшы адам. 5 маал намаз окуйт, баары жетиштүү, баары бар. Кудайга шүгүр. Бир гана балалуу боло албай жатабыз. Дуа кылып коюңузду суранабыз. Бизге жана бизге окшоп бала жытына зар болгон үй бүлөлөргө сиздей чубак ажыдай Аллах Таалам өз мээримин алсын, динге, шарият жолунда кызмат кылган уул кыздардан насип этсин. Ошондой эле дем салган устаздын карикелеринин номерин алсак болобу, калганы купуя окусаңыз болобу дейт. Аллах Таалам разы болсун, раматылык чубак устазыбыздан, биздин залкар аалымдарыбыздан. Таалай Карике деп бизде жакшы бир адамыбыз бар. Жакында Кыргызстанга барат, Карикебиз бул жерден окуп атат. Айтылуу ошол Жыргалгааlıке устазыбыздын окуучусу болот, а киши. Дем салуу жаатында ошо Жыргалгаарыкеге Шаршембе Ажы медресесине барып көрүңүз устазга. Устаз да кичине акыр күндөр кичине ооруп, сыркоолоп атат. Убактысы болсо дем салдырыңыз. А болбосо жакында ошо Таалай Карике деген барат Арчебешикке. Кийин жекече да жазсаңыз, балким сизге номерин жөнөтөлү. Негизги дем салдырганда адам шылуундарга жолугуп калбаш керек болот. Анткени дем салам деп отуруп, басып точкаларды уктатып коюп эле ар кандай жаман иштер болуп кетип атат, же болбосо акча бизнеске айланып кетип атат. Дем салуу бул зарылчылык. Албетте аларды убактысын кетирип атат, бирок ошондой ставка коюп тигинтип мынткен жакшы эмес. Анан аялы кишилердин дем салдырганы жалгыз барганы да жакшы эмес. Адам өзүн өзү дем салууну үйрөнгөндү, 5 маал намазын окуп таза жүрүп, Фатиха, Аятыл Курси, Ихлас, Фалак, Настарды окуп жүргөнү жакшы болот. Урматтуу жамаат, бул жерден купуя окусаңыз дептир. Мен купуя окуп анан бир кеңешимди айтайын, убакыт бериңиз. Сизге буюрса келинчегим байланышка чыгат, мен мынакей номерди белгилеп койдум. Сиздин күйөөңүз бар экен, күйөөңүз алыскы жумушта окшойт. Эгерде ошондой түштөр кирип атканы, суроонун ээси билет. Чолпон айылына барганда апабыз катышкан деп атат, ошо суроонун ээси YouTubeга чыкканда билиңиз. Күйөөңүз алыста көбүрөөк болот, ошол себептен алар ошондой бир жиндер илешет же ошондой түшкө кирип азырат. Ошол себептен күйөөңүз көбүрөөк жаныңызда болсун, күйөөңүз жаныңызда болсо, иншалла жиндердин деле алар эми алсыз макулуктар баардыгы Кудайдын каалоосу менен айтайын дегеним, күйөөңүз көбүрөөк жаныңызда жүрсө, ушул учурларда үй бүлөдөн өткөн байлык жок да. Жиндер көп сизге мындай илешип, кыйынчылык көрсөтө албайт, анан өзүңүз дуага бекем болуңуз. Ошо дуаны токтотпой окуп туруңуз, дуа кадимкидей сизге жардам берет. Сиздин номериңизге келинчегим байланышат, Кудайым буйрса.